ар бир биз жаман айткан сөз ошол Центера компаниянын акцияларына азыр доо келтирип атат. Мына эртең компаниянын акциялары түшөт, көрөсүңөр. Ачык айтайын, бул бизге дагы доо келип атат, Кыргызстанга. Биздин үлүшүбүз бар ал жерде. Талант Турдумбаевич, кечирип коюңуз, ушинтип айтып атам. Ал үлүштөн бүгүнкү күнү пайдаларды башка бирөөлөр көрүп атышат. Кыргыз эл эмес. Мен фактылап жана корутундуларга таянып айтып атам. Мен өзүм башыман бул нерсени кечирген адам катары сизге айтып атам. Мен дагы бир жолу айтып атам, бул адамдар бул фактылар үчүн, кумтөр үчүн мына түрмөдө отурат муну козгогон адамдар. Эгер чечкиңер келсе, ушундай билген, кызыктар болгон, эрки бар адамды алып келип койгула, бир жумада чечет. Алып келип койбойсуңар, кое албайсыңар. Себеп дегенде өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар бар. Алып келе Садыр Жапаровду коюп койгула, эртең чечет. Бир жумада же болбосо бир ай, 2 ай, 3 айда чечип берет. Же Ташиевди алып келип койгула. Себеп дегенде ушул маселени учурунда ата журт фракциясы көтөрүп чыгып, запкыны биз тартканбыз. Бүгүнкү күнү ошого жакшынакай кылып, кыйналбай отуруп, келишимдерди ошонун кол коюп аткан силер болуп атасыңар. Силер колдоп берсеңер, эрк болсо бундайга биз түшпөйт элек. Болгону эскини улап берип атасыңар, бул эч кандай жаңылык болгон жок. Талант Турдумбаевич, мен анда бул жерде дальше полемикага кирбей эле коеюн. Себеби мен сизге улам айтып атам, улам түшүндүрүп атам, сиз аны түшүнгүңүз келбей атат. Мына сөздүн ачыгы. Андай болсо, Бакыт Эргешевич, мындай фактылап сүйлөйлү да. Андай болсо, эгеле комиссия түзөлү. Комиссия түзөлү. Мына мойнуна албай атат, бетине койсок да. Комиссия бул маал боюнча коомчулук билет, сиз билбесеңиз, эл билет. Бул фактыларды тарыхта бир жол 5-чи созывда ушул депутаттар биз алып чыкканбыз, элге коомчулукка жайганбыз. Бардыгы билет, сиз билбеңиз келбей атат. Ошондуктан анда официалдуу түрдө сунуш киргизем, келгиле маселени, кумтөр маселесин 3 фракция киргизели да комиссия түзүп карап чыгалы. Чечимге киргизип койлук. Сунуш катары мен киргизем. Дагы бир маселе. Тогуз-Туроо боюнча. Тогуз-Туроого өзүңүз бардыңызбы? Барган жокмун. Барбадыңыз. Сиздин өкүлүңүз бардыбы? Биздин өкүлдөрүбүз барды. Ким барды? Комиссия барды. Бир нече ведомстволордон комиссия жибергенбиз. Сапар Жумакадырович, элдин ишеничине ээ болуш керек да. Сиз кумтөргө адвокат болуп атасыз бул жерде турупчу. Анан сизге Тогуз-Туроо эли ошондой да бир фабрика түшүп калбасын деп алар көйгөйлүү болуп атат. Сизге да ишенбейт. Эгерде ушундай кызыктар болсоңуз, мамлекеттин инвесторлорду алып келүүгө кызыктар болсоңуз, барып туруп ошол жерге элге түшүндүрүү жасабайт белеңиз. Керек болсо, маселени карап ошол жерде кур маселе болгондо эл менен угуу болгон эмес. Элдер менен угуу да болгон эмес ал жерде. Биз жакында чыгабыз, митингге чыгабыз деп атканда, бир да өкүл барып туруп ошол жерге эл менен жолугушууга барган жоксуңар. Спецназ менен омонун жөнөттүңөр. Силердин кылган мамилеңер элге. Анан бүгүнкү күнү ушунча адамдарды алып барып камадык деп мактанып отурасыңар бул жерге. Силер эл менен иштешесиңерби же элдин душманысыңарбы силер? Талант Турдумбаевич, ушунча адам камадык деп мен мактанган да жокмун. Андай айтпаңыз, мен сизден суранам. Ошол кесепетке алып келгенге сиздин өзүңүз моралдык жоопкерчилик барбы анда сизде? Сиз өзүңүз барбапсыз ал жерге? Сиз, Талант Турдумбаевич, мен сизден суранам. Бүт баары мыйзам чегинде болуп атат. Ал жерде ким от тамызган адамдардын баары жооп бериш керек. От тамызбай эле койсо болмок ал жерде. Бирөөнүн имуществосуна мындай жаман нерселер жазалып атат. Аны эми сиз түшүнүп атасыз да. Сиз эмне үчүн аны азыр? Мыйзам чегинде чечилиш керек. Туура. Туура, мыйзам чегинде. Бирок сиз өкмөт башчы катары ушундай болуп атканда, эмнеге барып койбодуңуз анда? Анда сизге кандай чара Талант Турдумбаевич, менин планымда ал поездкалар сөзсүз бар. Мен ал жерге барам. Башка жерлерге дагы барам, Кыргызстандын. Башка көйгөйлүү жерлерге дагы барам. Кеч болуп калды. Инвесторлор өкүнүчтүүсү кеч барып атасыздар. Мына ушунча миллион долларга чыгым болгондон кийин элди бири менен ошол жерде кагылышып, инвесторлор качырылып, бүгүнкү күнү 17 адам камалгандан сиздин эмне керегиңиз бар ал жерде? Талант Турдумбаевич, аны мен өзүм чечем. Мен эмне керегим бар? Макулбу? Мен сизден суранам. Андай боло турган болсо, биз дагы сизге тиешелүү бааны беришибиз керек анда. Мен ушул эки эле маселе менен мен ачык айтып элем, өкмөттүн иши, сиз баштаган өкмөттүн иши канааттандырарлык эмес. Бул сиздин чечимиңиз. Рахмат.